Футбол боюнча Кыргызстандын командасы 3-1 эсебинде Филиппинди утуп алганы. Жогорку кеңешке ак көйнөк галстук кийбей келген орун басарды эшикке чыгарган депутаттар социалдык тармактын талкуусуна алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсү. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Кыргыз футболчуларынын ити чөп жеп. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан Азия кубогундогу матчта Филиппиндин футболчуларын 3-1 эсебинде утуп алды. Бул жаңылык бир гана футбол сүйүүчүлөрүн эмес, Кыргызстандын төбөсүн көккө жеткирди. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин кеңешчиси Дайырбек Орунбеков жеңиш шаңы кубаныч. Футбол федерациясынын экс-төрагасы Семетей Султанов жеңиш кут болсун Кыргызстаным. Журналист Сыргак Бактияров митинг башталды. Кыргызстандын футбол курама командасын колдоо сүрөө митинг. Оюндун жүрүшүндө 3 голду тең атаандаштардын дарбазасына чабуулчу Виталий Люкс киргизди. Бул жеңиш менен Кыргызстан Азия чемпионатында алгачкы 3 упайга ээ болду. Ал эми кубанган социалдык тармактын колдонуучулары Акшумкар командасындагы чабуулчу Виталий Люкс туурасындагы постторун жазып чыгышкан. Facebook колдонуучусу Тайырбек Абдилашим уулу: Люкс молодец, Баткенге келсең бир мешок өрүк менден. Журналист Сайырбек Абдрахманов: Люкстун 3 голунан соң маанай Люкс, түнү бою уйку Люкс, таңда эми абарайы Люкско. Ылайым дайым ушундай болсун мекенимде. Ош мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров: Кыргыз футболунун жаңы тарыхы жаралды. Куттуктайбыз. Facebook колдонуучусу Медер Шерметалиев: Футболдогу жеңишибизден кийин биздин мигранттар көчөдө Конор Макгрегордой эле чайып алып басып калышты дейт. Бул арада КТРдин директору Илим Карыпбеков Бириккен Араб Эмирлигиндеги оюнду кыргызстандыктарга түз алып көрсөткөн КТРКга рахматын айтып, кийинки оюн 21 январда саат 23:00 көрсөтүлөрүн билдирген. КТРдин директору Илим Карыпбеков: Эми достор, 21 январда саат 23:00 баарыбыз КТРКнын спорт телеканалынан оюнду көрөбүз. КТРКга рахмат деп койсоңор деле таарынбайбыз. Жогорку кеңештин жыйынына көйнөк эмес свитер кийип келген үчүн башталгыч кесиптин билим берүү агенттигинин финансы экономика бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Талантбек Тынысовдун жыйындан чыгарылганы бир заматта интернет тармагында желдей тарады. Бул окуя дароо коомчулуктун, ошол эле учурда социалдык тармактын сынына кабылса, дүйнөлүк сайттар Кыргызстандагы депутаттар үстүндөгү кийим үчүн орун басарды эшикке чыгарышты деп жазып чыгышты. РИА Новости: Кыргызстандагы депутаттар сырткы кийим үчүн орун басарды эшикке чыгарышты. Журналист Бакыт Төрөгелди уулу: Атың чыкпаса жер өрттү. Сиз кимсиз? Өзүңүздү тааныштырып кетиңизчи. Мен агенттикте финансовый экономика бөлүмүнүн жетектейм. Кандай? Финансовый экономикалык бөлүмүнүн жетектейм. Сиз командировкадан келдиңизби? Мага бүгүн эртең менен эле эскертилди. Эмне себептен жогорку кеңешке футбол качан келип атасыз? Жетекчибиз ооруп калган, эртең менен неме кылды, айтылды. Мен свитер менен отурам. Эртең менен гана мага ушул жерге неме болоорун айтылды. Жетекчи келмек болчу. Ооруп калыптыр. Сиз жумушка футбол качан барып жүрөсүзбү? Бул свитер футбол. Алмаса тийиш туура суроого жооп берип коюңуз анда. Депутаттардын мындай мамилесин социалдык тармак катуу сынга алды. Анда алар депутаттар карапайым адамдарга мынчалык текебер мамиле кылбашы керек деген пикирлерин жазышкан. Мындан сырткары свитер кийип келген орун басарга суроо узаткан депутаттын өзүн сынга алышып, ал деги ким өзү, элдин кайсы көйгөйүн көтөрүп чыкканына кызыгышкан. Акын Бердибек Жамгырчиев: Бул кайсы манап депутат, элдин далай көйгөйүндө үн катпай бирөөнүн кийимине асылып кемсинткен мындай эл өкүлү мурун кайда жаткан? Мен мисалы биринчи көрдүм. Балыктарга да тил бүтө баштаганбы? Келгиле биз дагы кемсинтебиз мындай көпкөндөрдү. Элдин кызыкчылыгына иштебей кийимге иштеп калган регламентиңердин кереги барбы? Журналист Канышай Мамыркулова: Костюм менен галстуктан аллергия боло баштады. Бакиров, Рыспаев жана башка элестеп, кыш бүткөнчө галстукчан сүрөт койбогула.
Дүйнөдөгү жакыр өлкөлөрдүн 10-чу катарын ээлеген Кыргызстандын бүгүнкү абалы менен көйнөк кийбей келген орун басардан депутаттар ошол эле учурда жогорку кеңеш кечирим сурашын социалдык тармак дароо талап кылышты. Facebook колдонуучусу Жакшылык Матанов кечирим сурашсын, баарыбыз талап кылышыбыз шарт. Балким ал киши коррупционер эмес, айлыгы үй бүлөсүнө араң жетер, колунда баарын кийип мамлекет үчүн кызмат кылып жүргөндүр. Twitter колдонуучусу Эсенкул Момункулов Кыргызстандагы элдин жашоосу бир сүрөт менен. Facebook колдонуучусу Айымкан Кулукеева сымый майда чүйдө жазат деп капаланып жатсам, арыстанды көргөн чычкандай болгон чиновниктин абалын көрүп абдан боорум ооруду. Кеп ошол кийимде эле адамды бүткүл өлкөгө дайын кылбай эле акырын иш эскертип чыгарып жиберсе болот белем. Бала бакырлуу киши болсо кант экен. Көп эле нерсе жазат элем, бирок кызматым жол бербейт. Журналист Сабыр Абдымомунов эрдик кылгандай сүйлөдү го чиркен. Паузаларды 2 секундтан коюп. Регламент боюнча атайын жогорку кеңештин ичинде жүрүм туруму кийим кечек жана башка боюнча норма бар. Бул эмне деген аппарат? Жогорку кеңештин аппараты. Эмнеге карабайсыңар? Өкмөттүн аппараты. Өкмөттүн өкүлү. Бул жер базар бул жер. Сиз комитет чечими боюнча да чакырылгандар катарына жок экенсиз, сиз бара берсеңиз болот. Бул арада элдин бийликке болгон мамилесин суутуп алуудан тайсалдаган бийлик өкүлү атайын кечирим сураган маалыматын жалпыга маалымдоо каражаттарына таратты. Экинчиси айткан боюнча бул кечиримдүүлүк улуу касиет. Кечиримдүүлүктөн же бир гана бир өзүр суроодон адам кичирейип кетпейт, же башка болуп кетпейт. Ошондуктан эгерде ошол инсандын жеке аброюна, же үй бүлөсүнө, же кандайдыр бир коомчулукка кандай бир катуу тийип кеткен болсо, мен ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып өзүр сурап кетемин. Facebook колдонуучусу Улукбек Кутманбаев Бакиров туура эле кылды. Ар кимибиз эрежени сакташыбыз керек. Ал эми бүгүн журналисттер Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын алдына мен милициянын зөөкүрлүгүнө каршымын. Текелей милдетин аткарып жаткан журналистти байлап кетүү жарабайт деген чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп митингге чыгышты. Анткени кече Борбордо өтүп жаткан митингди түз көрсөтүп жаткан Next каналынын журналистин митингчилерге кошуп, күч органдары алып кетишкен эле. Негизи мен кече Борбордо аянтта ошол өзүнүн Next телеканалына түз эфир аркылуу Facebook баракчасына чагылдырып жаткан. Ал кезде өзүңүздөр көргөндөй бир кырдаал урчуп бараткан болчу, милиция кызматкерлери жарандарды автобуска салып, ошол кезде мени дагы салып кетишти. Мен салып кеткен учурда эле мен прессадан экендигимди айттым, жана өзүмдү тастыктоочу документимди, удостоверениемди көрсөтүп жаттым.